Мамлекет башчысы Садыр Жапаров 12 ноябрда Түрк мамлекеттер уюмунун башкы катчысы Кубанычбек Өмүралиевди кабыл алды. Ишмердүүлүктүн артыкчылыктуу багыттары ошондой эле жакынкы келечекте уюмдун мындан аркы өнүгүүсү боюнча пикир алмашуу болду. Мамлекет башчы Кубанычбек Өмүралиевди Түрк мамлекеттер уюмунун башкы катчысы болуп дайындалышы менен куттуктап, ага боордош элдердин ортосундагы кызматташтыкты бекемдөөгө багытталган жооптуу ишинде ийгиликтерди каалады. Садыр Жапаров түрк тилдүү мамлекеттердин саясий, экономикалык жана маданий гуманитардык байланыштарын тереңдетүүнүн маанилүүлүгүн баса белгиледи. Мамлекет башчысына Кубанычбек Өмүралиев жаңы кызматта алдыдагы иштин пландары жана эң биринчи милдеттери, атап айтканда түрк мамлекеттер уюмуна катышуучу өлкөлөрдүн башчыларынын саммити ушул күндөрү Самарканд шаарында өткөн 9-чу жыйынында кабыл алынган чечимдердин ишке ашырылышы жана түрк мамлекеттер уюмга мүчө өлкөлөрдүн ортосунда өз ара мамилелерди чыңдоо боюнча чаралар тууралуу маалымат берди. Сизди шайланышыңыз менен куттуктаймын. Мен ишенем, сиздин тажрыйбаңыз мол, кыргыз, түрк жана түрк тилдүү өлкөлөрдүн ортосундагы ынтымактын бекемделишине мындан ары стратегиялык өнөктөш болуп бардыгыбыз бирге иштешибизге чоң салымыңызды кошосуз деп мен терең ишенемин. Бул ишеничти сиз актайсыз деп ага дагы ишенемин. Болгон күч аракетиңизди жумшаңыз, бардык өлкөлөр менен тең ата бир кызыкчылыкта, бирдей кызыкчылыкта иш алып барганга сиз болгон күч аракетиңизди жумшаңыз. Рахмат Сыгынович. Биринчиден ушу сиздин ишенимиңизге чоң ыраазычылык билдирем. Экинчиден ушу ишенимизди анан биздин элибиздики ушу мамлекетибизди уят кылбай, ушу биздин туубузду астыга көтөрүп, ушу сиз айткандай бардык мамлекеттердин кызыкчылыгы түрк дүйнөсүнүн бир астыга жылганга бир тажрыйбамды болгон күч аракетимди жумшайм. Эми астыда жана бүгүнкү көчөкү кабыл алган чечимдериңиздердин мамлекет башчыларын ошолорду ишке ашырууга дагы болгон күч аракет жасап, анан дагы болгон жаңылыктарды киргизип, ушу түрк мамлекеттеринин аброюн бир дүйнөлүк эл аралык деңгээлге чыгарганга аракетибизди жасайбыз. Самарканд шаарында өткөн көчөкү түрк мамлекеттер уюмунун мамлекет башчыларынын чечими менен мен башкы катчы болуп дайындалдым. Бул эми эң жооптуу жана маанилүү кызмат. Бул мен үчүн бир чети дагы бир жолу кайталайм, эң жооптуу, экинчиси бул сыймыктуу дагы. Анан бул эми биздин негизги максат бул ушул түрк дүйнөсүнүндөгү ушул мамлекеттерин дүйнөлүк эл аралык деңгээлге көтөрүү жана ушул акыркы саммитте жана мурунку саммитте кабыл алган түрк дүйнөсүнүн 2022-40 жылга чейинки видеосу бар, жанагы визион. Анан көчөкү как раз кабыл алган 2022-2026 стратегиясын ишке ашыруу боюнча бардык күч аракетибизди жумшайбыз. Болгон тажрыйба жана илим башканы ушуга ишке ашырууга жумшайбыз. Анан дагы бир айта кетчү нерсе, бул ушул уюмдун алкагында негизги максаттардын бири катары экономикалык жана ошонун ичинде транспорт жана логистиканы өнүктүрүү боюнча бардык күч аракеттерди жумшайбыз.